Ассаламу алейкум рахматуллах туугандар. Бүгүн силер менен бир кызыктуу тема менен сүйлөшкүм келип жатат. Бул эмне үчүн жашайбыз жана эмне максатта биз жашайбыз, эмне үчүн жашайбыз, эмне үчүн ушул жерде жашайбыз, эмне үчүн биз бул жактабыз деген суроо. Азыр менин колумда Имам Нававинин Момундар бакчасы аттуу китеби. Эми бул жактан 55-бөлүм дейт. Бул дүйнөнүн жыргалдарын четке кагуунун, дүйнө жакшылыктарын азына каниет кылуунун жана кедейликтин фазилети тууралуу деген бөлүмдө экенбиз. Эми бир аятты окуп берейин. Бул Фатир сүрөсүнүн 5-аят экен. Аллах Таала мындай дейт. О адамдар, Аллахтын уадасы акыйкат, ошондуктан бул дүйнө жашоосу силерди эч качан азгырып койбосун дейт. Азгырып кетпесин. Ошондой эле катуу азгыруучу шайтан да силерди Аллах тууралуу калп айтып, ал баарын кечире берет, күнөө кыла бергиле деп алдап койбосун дейт. Жана ошондой эле Анкабут сүрөсүнүн 64-аятында Аллах Таала мынтип айтат: бул дүйнөдөгү жашоо опосуз оюн тамаша, эрмектерден гана турат. Эгер алар билген болсо, анык жашоо акыретте дейт. Айта турган нерсе, ар бир адам баласы жашоого келгенде өзүн бир ойлонот да. Эмне үчүн жашап жатам? Негизи эле адам ойлонуш керек да, негизи элечи. Эмне үчүн жашап жатам? Эмне үчүн бул жашоодо жүрөм? Эмнеге менмин деген суроо. Эми азыр бул өтө терең бир философский тема болуп кетиши мүмкүн, бирок ушундай темаларды адам баласы жашоосунда өзүнө бир жок денди бир жол бериш керек да, мен эмне үчүн жашап жатам дегенчи. Себеби тилекке каршы башында бир кызыгуу болот. Эмне үчүн жашап жатабыз? Биз каяктан келдик? Бизди ким жаратты? Эмнеге жаратты? Эмне максатта жаратты? Бирок тилекке каршы ошонун жообун издебеген себептен адам бул жашоодогу өзүнүн бир максатынан кур калган сыяктуу. Бүгүнкү биздин тема ошо эмнеге жашайбыз? Жана экинчиси максатыбыз эмнеде? Үчүнчүсү мен киммин, каякка баратам деген сөз болмокчу. Эң биринчиси эмнеге жашайбыз? Эгерде чындап ойлонуп турган болсок, мисалы бир талаага түшүп калдың деп коелу, эчтекени билбейсиң, же көзүңдү ачсаң эле сен бир островдо жатасың да. Ал остров кайсы остров, эмне остров экенин билбейсиң, өзүңдүн аты жөнүңдө эч бир маалымат жок, өзүң тууралуучу. Көзүңдү ачсаң эле сен ошол островдо жатасың да. Анан эчтекени билбейсиң буга чейинки эмне болгончу. Анан өзүңө берүүчү биринчи алгачкы суроолор, сен өзүңө кандай суроолорду бересиң? Ушул мына эң маанилүү нерсе да. Же сен мен болду островго түшүп калыптырмын деген ой менен эле палатка жасап, балык кармап, оокатыңды кылып кетесиң? Жок, албетте. Ар бир акылдуу адам эгерде ошол островго түшсө, ойлонот. Мен киммин? Өзүнүн эгер атын билбесе, каяктан келгенин билбесе, айтат: мен каяктан келдим? Бул жерге эмнеге келдим? Эмне үчүн мен бул жерде жүрөм? Эмне үчүн мен жалгызмын? Эмнеге? Бул жер эмне үчүн? Мен эмне үчүн, эмне максатта бул жерде жүрөм? Мен киммин? Эмне үчүн келдим? Эмне максатта келдим деген өзүнүн эң негизги суроолорду берет. Жана ошонун жообун издегени аракет кылат. Эми ошол жообун издеп жүрсө, ал жанагы островдогу бактарга же алмаларга же да башка нерсеге алаксып кетип, өзүнүн нафсына берген эң негизги суроолорду унутуп коюу, бул акылсыздык болот. Дагы бир башка мисал келтирип берейин. Мисалы, сиз же сен көзүңдү ачсаң эле поезддо отурасың, поезд кетип баратат бир узун жол мененчи. Карасаң эле бир эмеде жатасың, плацкарт мисалычы. Вагон кетип баратат, сен отурасың. Көзүңдү ачсаң эле поезд жылып баратат, бактар бүт баары мындай адамдар жүрөт ичинде. Бирок сен өзүңдүн атыңды билбейсиң, ким экениңди билбейсиң. Эчтеке буга чейинки эч бир маалымат жок. Өзүңө бере турган эң негизги суроо бул эмне? Эң негизги суроо бул: мен киммин? Эмнемин? Каякка баратам? Эмнеге баратам? Жана бул поезд каякка баратат деген эң негизги нерсе. Сен ушул суроолорду өзүңө бересиң. Эмне себептен? Себеби бул фундаменталдуу суроолор. Сен билишиң керек. Поезд кайсы жак баратканын. Эгерде сен мага баары бир десең, анда башка иш ал. Ал уже эгерде адам айтса,
мен айтат элем ал адам акыл иштебейт депчи, кичине көкмерек окшойт да. Бирок чындап ойлонгон адам айтат, мен киммин, каяктан келдим, эмне үчүн бул жердемин, жана бул поезд каяка баратат деп негизги суроолорун берет. Жана ошонун жообун издеп эле адам ошентип өзүнө суроо берип баштаса, жанагы официант келип туруп, тамак көтөрүп келди. Тамак деп койгула, тамак көтөрүп келип, саламатсызбы Баланчаев түкүнчө, же атын деле айтпайт. Урматтуу кардар, бул тамакты жеп коюңуз, бул сууну ичип коюңуз, бул винону ичип туруп, бул тамекини чегип коюңуз деп берди. Эми адам жеди, ичти, жекти, курсагы тойду. Бирок жанагы суроосуна өзү жооп алган жок да, жана эң алгачкы өзүнө берген суроого, мен киммин, бул поезд каяка баратат, каяктан келатам деген нерсеге өзү жооп алган жок. Жооп албаган себептен ал жана тамакты жегенден кийин ою бир сыра чачырайт. Бирок баары бир жана суроо калат. Эми дагы ойлонуп баштаганда дагы адам келет дагы айтат, муну ичип коюңуз, муну жеп коюңуз деп кайра жана суроолорду ойлонуп баратканда кайра жана тамак менен алаксып кетет да, кыскасы жана суроолорду өзүнө көп бербей баштайт. Анан ал адам поезддан чыгат, эмеден вагондон коридорго чыгып басса, нар жакта шаң шөкөт болуп атат, дискотека болуп атат, адамдар бийлеп атат. Анан адамдардан сурап атат, адамдар, биз каяка баратабыз, бул поезд каяка баратат, бул эмне максатта, урматтуу официант, сиз айтып коюңузчу, бул каяка баратат? Айтып атат, айырмасы кандай каяка баратат? Иши баратат да бир жака. Сен барганда эмне кыласың? Андан көрө давай биз менен бул суроолорду бербей эле кой. Сен мына биякта майрам шаң шөкөт болуп атат, булар бийлеп атат, буларга кошулуп бийле, тамак жеп атат, тамак кошо жей алар менен, ичип атат, кошо ич, кошо чич. Ошону менен алек бол деп атат да. Эми эгерде адам ошолор менен алек болуп, өзүнө бере турган эң негизги ушу суроолордун жообун таппаса, мен киммин, эмнеге бул жердемин жана каяка баратам деген максатын билбесе, ал адам жанагы поезддин ичинде кетип баратып, ошо суроо берип туруп, кайра ошо суроонун жообун таппай, изилдебей, жана адамдарга кошулуп, ошолор менен майрамдап кетип калган адам сыяктуу да. Бирок эң кызыктуу нерсе, бул окуянын эң кызыктуу жери, бул поезд бир күнү токтойт, бир күнү бир жерге барып токтойт. Бунун бир жолу бар да, өзүнүн жолучу, токтойт. Бул шаң шөкөт дагы бир күнү бүтөт да. Ошондой эле буну мен силерге эмнеге айтып жатам? Мисал катарычы. Мисалы биз төрөлдүк да, бул жашоого төрөлдүк, келдик. Анан адам өзүнө бере турган суроо, мен киммин, эмне үчүн мен жашап жатам, менин максатым эмне деген, бул эң негизги фундаменталдуу суроо. Эгерде адам бул суроолорго кызыкпаса, ал жана поездда кетип баратып, өзү каяка баратат, поезд кайтыл жакка барат экенин, эмнеге баратканын билбеген адам сыяктуу да. Эми өзүнө ошол суроолорду берип баштаса, жана поезддин мисалындай официант келип туруп тамак берип койду, нар жакта шаң шөкөттөрдү көрдү, музыка, дискотека, башка нерселерге алек болуп, жанагы суроону, өзүнө бере турган суроону унутуп койду. Башында эмне үчүн келдим, эмнеге келдим деп абдан кызыгып атты, бирок убакыт өткөндөн кийин жана адамдарга кошулуп бийлеп, ичип, жеп чеккенден кийин уже бардык нерсени унутуп койду да. Ошондой эле бул нерсени биз жашоодо кантип унутабыз? Адамдар бул дүйнө менен алек болуп калганда, эртеден кечке чейин ойлогон нерсеси акча, акча табуу, түктү сатуу, арпанын баасы канча болуп атат, машина бузулуп калыптыр, баланчаны оңдош керек, түкүнчөнү эметиш керек, үй салыш керек, балдарды окутуш керек. Бүт оюн баары бул дүйнө. Бирок эң негизги нерсе, итак бир күн өлөбүз. Өлгөндөн кийин эмне болот? Мына ошол маселе. Өлгөндөн кийин эмне болот? Биз эмне үчүн жашап жатабыз? Эмне үчүн ушул жер айланып атат? Эмне үчүн жерди ай айланып атат спутник болуп? Эмне үчүн баарыбыз чогулуп туруп, ушу күн системасы болуп туруп, күндү айланып атабыз баарыбыз. Биз күндүн спутник болупчу. Ошол эле учурда баарыбыз галактиканы айланып атабыз. Эмнеге, эмне үчүн? Ким кылып атат бунун баары? Эмнеге, эмне максатта деген суроону ар бир адам өзүнө бериш керек да. Мейли эгерде динге ушунчалык бир туура эмес, башкача бир көз караш болсо, динди бул жакка коюп туралы. Жөн эле мындай адамдык акыл менен адам ойлонсо, ушул негизги суроолорду өзүнө бериш керек да. Мен эмнеге жашап жатам? Жашоонун максаты эмне? Эмне үчүн жүрөм? Эми ошентип адам өзүнө жана суроолорду бере баштагандан кийин бул дүйнө алаксытат, иттей алаксытат. Ошондой эле официантка окшоп эмне келет? Окат, анчы керек, минчи керек, баланча алыш керек, тигинчи алыш керек, достор, шерине, тойлор, ал эле, бул эле, ачыл эле, гүл эле деп анан концерттин баары башталат.
бирок ал суроо ошол башка нерсе менен алек болуп калса адам, ал суроо андан алыстап же кетип калбайт да, ал өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт. Эмне себептен? Себеби ал суроо негизи эле бар. Бирок адам тилекке каршы чындыктан коркот, чындыктан качат жана ал суроону өзүнө бергиси келбейт. Ошон үчүн мен айтат элем, ар бирибиз изденишибиз керек. Ар бирибиз изденишибиз керек. Ушул болуп жаткан нерсегечи, ушу ааламдын барлыгына эмне үчүн бул ушундай? Мен эмнеге жаралдым жана мени ким жаратты? Бир тамчы суудан, ушундай бир тамчы атаңдын белинен чыккан бир суудан сен пайда болуп атасың. Кантип? Эмне үчүн муну кулагың моерде болуп калбайт? Бул көзүң, бул ичиңде жүрөк жагыңда болуп калбайт. Эмнеге? Эмнеге ушунчалык идеалдуу? Эмнеге аял менен эркек карасаң, эмнеге учуп жаткан чымчыктар, чымчыктардын түрлөрү, жаныбарлардын түрлөрү деги эле жандык пайда болуш үчүн ага эң минимум 200 ген керек экен. 200 ген, элестет, 200 ген. Эми бир тамчы, бир клетка, бир мындай кыпындай микроклеткада ушул кантип 200дөн ашык ген өзүнө камтып, ошол бир тамчы суудан бир эшек пайда болуп атат. Ошол эле бир тамчы, айырма жок ал сууда. Экөөнү карасаң бирдей, мисалычы. Ошол эле суюктуктан жираф пайда болуп атат да. Ошол эле суюктуктан зебра пайда болуп атат. Эшек, зебра. Бирок экөө эч качан алмашып кетпейт да. Эми ушунун баары каяктан? Эмне үчүн андай? Бир тамчы суудан бегемот, бир тамчы суудан жираф, мисалы, түрлүү жаныбарлар. Мунун баары каяктан? Эмне үчүн андай? Жерден, мисалы, жыгач өсүп чыгып атат. Ал жыгачтан бир таттуу алма чыгып атат, бирөөсүнөн өрүк чыгып атат. Эмнеге? Кантип өзүнөн өзү болсун? Кантип? Эмнеге сырты капталган? Эмнеге дарбыздын сырты капталган? Эмне? Ачык эле ичинен эле мындай дароо эле кызыл болуп чыкпайбы? Эмнеге? Эми азыр ооба бул терең суроолорду азыр мен мындай мисалды келтирип атам. Адам айтышы мүмкүн, эмнеге бул мындай үч бурчтук нерселер ойлонбош керек ал нерселерге, эми башыңды оорутуп эмне кыласың депчи. Жок туугандар, тескерисинче ушундай нерселерге адам баласы өзүнүн башын өтө терең оорутуш керек. Издениш үчүн. Ушунун баары каяктан деп? Ушунун баары кайсыл жактан? Эмнеге биз жашап жатабыз? Жана адам изденип ушуга жообун издегенден кийин мен ойлойм, ал адам акыйкатты табат. Акыйкат эмне? Акыйкат бул Аллах, жаратуучу. Сенин жана менин Роббим, экөөбүздүн жаратуучубуз. Аллахты табат адам. Эки Аллах болушу мүмкүнбү? Жок, мүмкүн эмес. Жалгыз. Эмнеге жалгыз? Себеби эки Кудай болсо, же Кудайды төрөсү, же Кудайдын санжырасы болсо, бул мүмкүн эмес. Жашоо жаралбайт эле. Биз пайда болбойт элек. Эки Кудай деген бул абсурд. Адамдык логика салганда абсурд бул. Бирөө бир нерсени кааласа, экинчиси бир нерсени кааласа, бир чечимге келе албайт. Шарт бирөө. Эмнеге? Логика. Алам кантип пайда болду? Эмнеге ушунун баары? Кантип? Эмнеге бир данекти жерге тиксең, бирөөсүнөн дарбыз чыгат, бирөөсүнөн болсо анделек чыгат? Эмнеге? Деген маселе да. Эми ушул нерселерге адам жообун издеп, чындап издеп, эгер изденсе, ал жообун табат. Жана айтып өткөндөй, ал жаратуучуну табат. Арабтарда жакшы макал бар. Ман арафа нафсаху факат арафа роббаху. Ким өзүн өзү тааныса дейт, ал жаратуучусун тааныды дейт, тапты дейт. Кантип табат? Өзүң денеңе кара, өзүң түзүлүшүңө кара, кантип жаралдың? Кантип денең кыймылдап атат? Кантип денем үчүн кыймылдап атат? Эмнеге ушу чачың өсөт? Эмнеге ушу чачың өсөт? Чанак кашың өспөйт? Эмнеге? Эмнеге сакалың өсөт? Эмнеге колуңдагы жүндөрүң өсүп кетпейт деген маселе да. Эми бул азыр айтып аткан мисалдар бир адамга бир таң калыштуу болуп, шамдан сен кичине көкмейреп болуп калыпсың деген ойду туудурушу мүмкүн, бирок бул чындап ойлоно турган нерсе. Ар бир акыл бар адам ушул нерселерге ойлонуш керек.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Biz адамды ең сонун турпатта жараттык дейт Аллах Таала. Ең сонун турпатта. Ең сонун турпатта. Бирок тилекке каршы жанагы дүйнөгө болгон ашыгуу, дүйнөгө болгон сүйүү адамды өзүнө ошо негизги суроолорду бериштен алаксытып коюп атат. Эми оюнун баары түк. Түн баасы канча болуп атат? Арпа канчага сатылып атат? Бишкекке квартиралар канча болуп атат? Айфондун акыркы үлгүсү баланча түкүнчө жана аягына чейин кете берет. Ошентип адам жашоосун өмүрүн өткөрүп атат да. Эми эгерде ошондой жашоо өткөрсөк, анда суроо келет да, биз эмне малыбыз белең эмес, жаныбарыбыз белең. Бир максат үй, эми үй максат эмес, кечирип кой. Максат эмне? Үй салыш керек, катын алыш керек, машина алыш керек. Бул детский нерсе. Эгер адам чындап ойлонуп турган нерсе, ойлонсочу. Ооба, үй башка нерсесин деле кылыш керек. Эми бул негизи узун тема да, эми бул жерде азыр. Мен баарын айтып жетче албайм да. Бирок чындап ойлонуп турган нерсе бул: мен киммин, эмнеге жашап жатам бул жашоодо? Эмне үчүн келдим бул жакка? Жана мени ким жаратты? Адам ошол нерселерге жообун издесе, адам жообун табат иншалла. Жана жообу Аллахка барып такалат. Аллах источник, маздар Аллах. Аллах сени жаратты. Аллах сага ушул акылды берди, жана Аллах каалап жатат сенин анын жолуна келишиңди, ыйман келтирип, Аллага моюнсунуп, Аллага баш ийип жашашыңды каалап жатат. Себеби жаратуучу Аллах Таала айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жин менен инсандарды өзүмө ибадат кылуу үчүн гана жараттым дейт. Мына биздин максатыбыз ошо. Чындап келе турган болсок, биздин максатыбыз Аллахка ибадат кылыш, аны тааныш, бул жашоодо аны таанып, ага ыйман келтирип, ал каалагандай жашап, тыйгандан тыйылып өтүш, мына ушул максат. Бул темабызды иншалла дагы кылабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.